Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин Мейсудон кеп долбоору уламында. Бүгүн биз Жалал Абад шаарындабыз. Конокто болсо Бектур Токтоноев байкебиз болмокчу. Ассаламу алейкум, Бектур байке. Алейкум. Кандайсыз, ден иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы, орозуңуз кабыл болсун. Рахмат. Силерге. Жакшы, анан бүгүн азыр достор менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат бере өтсөңүз. Барыңыздарга арбаңыздар демекчибиз. Атыбыз Бектур, фамилиябыз Токтоноев. Көп жылдан бери ушул Жалал Абад шаарында жашайбыз. Жалал Абад шаарындагы мамлекеттик университетти бүтүргөнбүз. Адистигибиз тарых. Көп жылдан бери жаштар чөйрөсүндө агартуучулук тармагында иш-чараларды уюштуруп, активисттик бир иш-аракеттеринен жүрүп келдик. Бирок бир акыркы 1-2 жылдан бери ушул ишкерликке багыт алып, ошол тармакты бир ысык суун татып көрөлү деген максатыбыз менен жүргөн учурубуз азыр. Негизи ошондой, бирок баягы адам өзүнүн максатын, өзүнө энергия берип аткан сферадан кетпегенге аракет кылыш керек. Кайсыл тармакта иштебейлик, кайсыл тармакта жүрбөйлүк, бирок ушул агартуучулук, жаштар чөйрөсү, тарбия темасынан алыстабаганга аракет кылып атабыз. Жакшы, рахмат. Анан бүгүн биздин көрүүчүлөргө кайсы китептерди айтып бергенсиз? Өзүңүз сүйүп, жакшы көрүп окуган? Жанрлары түрдүү болуп атат менин оюмча. Эң негизгиси кайсы бир китептен эмнени көрө алган болсоң, эмне турмушуңа өтө бир маани берилип, эмне сен үчүн жаңылык болуп, бирөөгө айтып бере ала тургандай маанидеги бир сезим жаралган болсо, ошол китептерден бир үзүндүлөрдү, мисалдарды айтып кетким келип турат. Бул тизмекте келгенде эле албетте маркумдар үнү бар бул жерде. Азыркы заманбап турмушубузду, азыркы кыргыздын абалы, жаштардын кайсыл жакка кетип атат деген темага кайрыла турган болсок, Нуржит Кадырбековдун акыркы чыккан китеби Азия Арстаны, анан жалпы эле кыргыз коомчулугунун, дүйнө коомчулугунун басымдуу бөлүгүнүн мусулмандар экенин, ислам динин тутунуп атканын, негизи эле адам адебиндеги кризисти эске ала турган болсок, мен мусулмандын адеби деген дагы бир китепти азыркы учурда окуп атам. Ошол китептердин бир жыйындысын, ошолордун бир отчеттук бир ойлорумду да билдиргим келип турат, Кудай буйруса. Андан башка эле баягы мотивациялык китептерден дагы үзүндүлөр айтып атабыз. Жакшы, маркумдар үнүнөн баштасак. Бул китепти негизи эле эмне болуп окуп калдыңыз? Эмне себептен окуп калдыңыз? Канча убакытта окуп бүттүңүз? Маркумдар үнү баягы китепти бар деп же ичи кызыктуу деген менен эле адам тартып болбойт экен. Анан маркумдар үнү мурда деле бар эле билесиздер. Бирок кайра жаралып, кайрадан азыр баягы мукабасы сары бир өңгө өтүп, жаңыдан төрөлгөндөй бир жаздын түсү берилип, жаңырылып чыгыптыр. Ошол эмнегедир баягы мен деле көзүмө тартып, кээде чочуйбуз го, чоң китеп экен, көлөмдүү китеп экен, окуй албай калам, баштабай турайын деп. Ошол сезимдер, коркунучтар болбостон эле башталып кетти бул китепти окушубуз. Качан чыккан болсо жаңыртылып, ошодон кийин көбүрөөк окудум. Андан мурда кичине үзүндүлөрдү гана билип, ооз-эки бир мисалдардан, ушундай маркумдар үнү дегенде биздин ата бабалардын тагдыры, тарыхыбыз баары ушундай бир жакшы камтылып, так бир мындай фактылар менен жазылып кеткен экен, бүтүн таанымал адамдарыбыз бар экен дегендерди угуп эле жүрчүбүз. Бирок баштай албаган болчук да, могу жаңы басылып чыкканы менин оюмча экинчи бир өмүр берди деп ойлоп атам да. Ошол себептүү эле башталып калды. Анан мен дагы тарыхчы болгондон кийин репрессия учуру, Кыргызстандын түптөлүшү, Кыргызстандын алгачкы интеллигенциясы жаатында 20-кылымдагыча ошолор боюнча көбүрөөк маалымат алайын деген максатта башталып кетти бул китеп окулушу. Анан алдыңызбы маалымат? Сөзсүз. Бул мен мурдатан эле бир өзүмүн кандай бир стилим бар, ушундай жөн гана адабийге караганда маалыматтык адабий китептерди, көркөм китептерди окуганды жакшы көрөм. Себеби тарых тактыкты сүйөт деген сөздөр бар эмеспи? Ошол сыңары мага логика жакшы, бирок фактылар болсо да, болгон окуялар болсо. Себеби болгон окуядан сабак алыш оңой. Жалпылама бир окуялардан негизги бир маани маңызды чыгартырып берип коюш кыйын да. Ошого мен баягы эки жактан тең мага плюс болсун, пайда болсун деп, ошол маалыматтык, ошол эле тарапта тарбиялык мааниси бар логикалык китептерге басым берип атам. Маркумдар үнү деле ошол 1920-жылдардагы, 1920-жылдын 30-жылдын тегерегиндеги биздин алгачкы интеллигенцияларыбыз, алгачкы бир агартуучуларыбыз, Жомарт Бөкөнбаев, ошондой эле Гапар Айтиев, ар биринин өзүнүн баягы турмуш жолу, ага чейинки басып өткөнү, ошол интеллигенциянын бири бири менен кантип таанышып калган учурлары боюнча, анан Кыргызстан түптөлүшүндөгү биздин ата бабаларыбыздын ушунчалык бир эр жүрөктүк менен чечимдерди кабыл алышы, жаш болсо дагы тайманбастыгы менен биринчи эле бысмылла деген ошолор эсте калып атты да. Анан баягы Гапар Айтиевдин ушунчалык бир жакырчылыктан, ушунчалык бир кыйынчылыктан
анан тагдырдын бир чоң бир сыноолоруна сынбастан башынан баштап ошону бысмыла дегенде ошентип бир турмушу башталганы бир адамга шык дем, анан кийинки китептерди улантып кетүүгө дагы бир түрткү болот экен. Жакшы. Анан айтып өтсөңүз, ошол китептин эң таасир берген жери кайсы жери болду сизге? Балким каарман, окуя. Негизинде мен мындай таасир алган персонаж эмес, бул болгон эле окуя да. Бул мисалы Жомарт Бөкөнбаевден мен негизинде мындай таасир алдым өзүмө. Таасир дегеним бул мен миссия, бир өзүм бир принцибим бар. Жакшылыкты бөлүшүү, анан жакшы адамдардын башын биригишине себепчи болуу өтө бир чоң жакшылык, жетишкендик деп ойлойм да. Жомарт Бөкөнбаевдин деле эң чоң бир иши ошол учурдагы аттуу баштооларды, ошол учурдагы бир башында бир идеясы бар, жүрөгүндө бир өртү бар адамдарды бири-бирине байланыштырып, бири-бирине түшүндүрмө берип, мисалы үчүн Касым Тыныстанов үчүн деле кооперативтерге айтып берип аткандары, маалымат берип, биринчи бир жыйындарга себепчи болуп, адамдарыбыздын, биздин баягы интеллигенциянын биринчи адамдардын бир жолугушуусуна себепчи болуп калганынан бир мындай салымы чоң адам катары Жомарт Бөкөнбаевди баса белгилеп кетет элем да бул жерде. Жакшы. Ыйлаган учурлар болдубу? Албетте, бул биз көйлө жерде айтып келебиз да, бар нерсенин баркын билбей атабыз деп, айрыкча эгемендүүлүк темасына келгендечи. Бирок ошол эгемендүүлүктүн түптөлүшү, ошол учурдагы өзүбүздөн өзүбүзгө кайра каршы чыккандарыбыз, кашыкканы, бардык жаны менен каршы уруп, эң чечүүчү мезгилде мындай бутунан тик туруп берген аталарыбыздын курман болгондору окулуп, азыркы учурга канчалык бир мындай кыйынчылыктар менен, канчалык бир чоң жоготуулар менен жетишкенибизди эстегенде, албетте мындай ал учурдагы кандай десем, мындай окуялык сезимдер, эмоциялар ыйлатканга караганда менин анын жыйынтыгы кандай болду, биз эмне кылдык деген суроолор көбүрөөк мени түйшөлтүп атты. Жакшы. Анан ошол учурдагы жаштар менен ошол учурдагы жаштар менен азыркы учурдагы жаштардын эң чоң айырмачылыгы? Жокчулук чоң адамдарды бир пайда кылат экен, улуу адамдар пайда кылат экен. Баягы атайын бир шакекчи адам бар эмеспи? Күчтүү адамдар, кыйын заман күчтүү адамдарды пайда кылат, күчтүү адамдар жакшы замандарды курат, жакшы замандар дагы алсыз адамдар пайда кылып, алсыз адамдар дагы кыйын бир заманга алып барат дегендейчи. Ошол учурдагы Кыргызстан мамлекетибиз эгемендүүлүктүн бир жытын жыттабай эле кайсы бир чоң державалардын ичинде жүргөндүгүн эске алсак, кыйын бир учурубуздан эгемендүүлүккө сүрөп чыгып кеткен ошол жокчулуктун айынан ушунчалык бир күчтүү эркке, күчтүү бир идеяга толгон жаштар дейбизби. Ошол учурда 25-30 жаштагы адамдар болчу да, аларчы анын деле жетпегендер арасында бар. Ошол адамдар ушунчалык бир күчтүү аракети менен Кыргызстандын пайдубалын кургандыгындагы бир эрктерине ушунчалык таң бересиң. Бирок ошол эле учурда жаманды айтып эле наалый бергенден көрө мен ойлойт элем азыркы учурда деле ошондой принциптеги, ошондой бир идеядагы, ошондой бир аракетке даяр болгон жаштарды мен тааныйм, билем дегендей көргөнбүз, жана аракеттери болуп атат да. Ошо наалып отурганда мен өчө эле пайда жок, бирок тарыхты кайталап, тарыхтын каталарын оңдоп кетүү боюнча келечек муну ар дайым өзүнө жоопкерчиликти алгандан качпаш керек. Мен оюмча азыркы жаштардан наразылык эмес, үмүт кылганым алардын жасаган эрдиктерин 2 эселентүү, 3 эселентүү. Жөн эле ойлонуп көрүңүз. Авторго жолугуп калсаңыз, көчкөн сактанат. Эмне деп суроо бермексизчи, сурамаксыз, сунуш айтат дегенсиз, ошол китеп боюнча да. Эң биринчи эле рахматым. Себеби бая айткандай элди кайсы бир баягы озеки чыгармачылык менен же кайсы бир деңгээлде фантастика же бир утопиялар менен шыктандыруу бул башка нерсе, бирок болгонун болгондой ошол учурдагы кысымдан, коркутуудан дагы бир кара тизмеге алынып калуудан чочубастан ушундай калемин шилтеп, ушундай бир тарыхый маалыматтарды камтытып туруп көркөм чыгарма катары бергендигинен анын ошол чечимине өтө ыраазы болмокмун жана ага ошол рахматымды айтмакмын. Экинчи эле нерсе, мен мисалы үчүн акын, жазуучу, дүйнө Кыргызстанга таанылган бир аттуу баштоолорго жолукканда эле Кыргызстан жөнүндө оюңуз кандай, кантип өнүп түрсөк болот деп эле суроо бере берсилер да, мен мындай туура келеби, туура келбейби, мен өзүм мында жаштан ушундай суроолор көп берген экенмин, азыр ойлоп карасам. Ага эле ошол суроону кайра бермекмин деп ойлойм да. Бул чындан чечим, жүрөктөгү чечими, колуна кээ бир жазуучулар бар да, колума маалымат кеп калды, ошону иргектеп чыгарып койдум, китеп болуп калды дегендейчи. Бирок
атайын бир принцип коюп, атайын бир максат менен ушул китеп ушундай шыктандырууга себеп болот деген максат менен башталган болсо, же ушул нерсесин мен анын өзүнүн оозунан бир тастыктама катары угуп алсам, өтө бир чоң мындай ыраазычылыгым дагы артмак да. Себеби бир өлкөнүн тагдырын бир көзүнө көрсөтүп ойгото коюу бул анча мынча адам колунан келбейт. Бирок азыркы Маркумдар үнү деген китеп бул биздин тарыхыбыздын эң чоң бир энциклопедиясын айламын десек дагы болот. Жакшы, рахмат. Эми экинчи китепке өтсөк. Азия арстандары. Буну эмне себептен окуп калдыңыз? Тамашалашып айтканда сиз дагы бареке издеп калышты, ошо мен өзүм издеп окудум деп. Албетте тамаша. Бул эми Нуржит Кадырбеков устазыбыз, агайыбыз ар бир эле китеби биз үчүн жаңылык. Ар бир эле китеби албетте бир пайданы, албетте бир соопчулукту, бир жакшылыкты көздөп чыгат деген бир толук ишенимибиз болот биздин жүрөктө. Ошол сыңар эле жаңы китеп Азия арстаны деп буга чейин биз агайыбыздын оозунан эле угуп жүргөнбүз. Аталышты тандап атканды эле билип атканбыз. Ичинде эмне камтылышып атканын деле, камтылып атканын деле озеки билип атканбыз да агайыбыздын оозунан. Бирок ичинде кандай бир мамилелер менен, кандай бир тактикалар менен, кандай бир көркөмдүк менен жазылганы мен үчүн табышмак сыр болуп аткан. Алганда эле кызыгып окуганым ошол биз угуп аткан, биз көрүп аткан, себеби буга айтып атканда силер көргөн, силер жасап аткан эле иштер жөнүндө көркөм бир чыгарма же болбосо ошолор бир эскерүүсү айтылып атканда, кандай бир боек берилди биздин турмушубузга, биздин аракеттерибиз кандай бааланды, балким кемчилигибиз, балким артыкчылыгыбыз болгондор деп ошол бир кызыгуу менен окуп баштадым. Анан мындай айткандай тарыхтын эле алыс жактарын айтып, же болбосо өзүбүз көрбөй калган бир доор менен эле баланы тарбиялаш кыйыныраак. 5-6 жыл мурунку нерсени айтып туруп балдарга көрсөтүп бериш бул сиңимдүүлүгү жогорураак деп ойлойм. Себеби биз өзүбүз жасап аткан, өзүбүз жашап аткан заман болчу. Ошол сыңары Азия арстанынын деле эң чоң бир принципи бул кечеги болгон окуялар. 2-3 жыл алдыңкы эле бир өзүбүздүн арабыздан чыккан чыгаандар. Мисалы үчүн бир адам бир китеп жөнүндө чоң бир эскерүүлөр жазылган. Ошол Бака, Ерлан деген өзүбүздүн эле досубуз, инибиз кандай бир чоң идеяны баштап калды. Азыр эми буну баягындай көп мактасак, бар учурунда эле мактала берип айтышыбыз мүмкүн, бирок кайсы бир 10 жыл, 20 жылдан кийин бул тарых баа берип, өтө бир сый татыйп турган адамдар да, Кудай буйрса. Ошол сыңары биздин эле кичине иш аракеттерибиз китептерге кирилди. Агайыбыздын өзүнүн бала чагы, атасы менен мамилеси, ушул сыяктуу бир чоң бир эскерүүлөр бизге албетте баягы дил азык болот деген эле максатта бул китепти окуп баштап калдык. Күткөнүбүздөй эле болду, Кудай буйрса. Айтып өтөсүзбү, ошол кемчиликтерди жазды, же биздин жашоого, биздин ошол кылган иштерге кандай боекторду берди деп. Сиздин оюңузча да ошол китепти окуп чыккандан кийин биздин кемчилик катары берилби бул нерселерге? Жалпы коомдун кемчилиги катары берилген нерселер бар. Себеби кайсы бир алдыга сүрөй турган идеяларга жалпы коомчулук кайдыгер карап, колдоо кылбай, сүрөп кетпей, бир дем берип койбостон кайдыгер карап калган учурларында бир эскертүүлөр, ушул нерсе туура эмес болуп калды деген сыяктуу бир пикирлер айтылган. Ал эми баягы кичине кыймылдап эле жакшы бир ийгиликти жаратып, жакшы бир ниетин койгон адамга сын айткандан алыс болойлу деген автор билбейбиз. Жакшы эле нерселер айтылган да, эми аракет кылып жүргөнүн баарына эле бир жакшы эле бир баалар берилген. Анан мен авторлордун китебин кайра карап окуп күткөнүм себеби деле биз көргөн башка, авторлор көргөн башка да. Алардын сезимталдыгы айтып бүткүс нерсе. Ошол сыңар эле Чыңгыз Айтматов. Эми Чыңгыз Айтматовдун ошол Шекер айылында андан башка адамдар жок беле. Баары эле ошол турмушту Чыңгыз Айтматов көргөн, жашоону баары эле көргөн. Бирок сезимталдыгы менен, сөз чеберчилиги менен, фантазиясы менен жеткизип чыгарма кылып жазып койгон бул Айтматов болуп атат да. Ошол сыңары биз өзүбүз көргөн иш-чаралар, биз өзүбүз көргөн адамдар жөнүндө жазылган болушу мүмкүн, бирок аны мен жазбадым, сиз жазбадыңыз. Буну ошол автор жазып атат, ошол чыгармачылыктан бир рахат алган адам жазып атат да. Демек анын көз карашы биз көрбөгөн бир пардалардын артындагы нерселерди көрүп айтып бергендиги. Жакшы, анан ушул китептин сизге таасир берген жери? Ар бир китепти окуп атканда кечиресиз, ар бир китепти окуп атканда бир изюминкасы болот эмеспи? Ошол жерге жеткенде ыйлагың келип, же балким күч алып, сонун экен депчи. Ошондой жери бар бекен? Менин оюмча бул теманын өзү жетиштүү. Азия арстаны. Биз каалабайбызбы, мамлекеттик түзүлүштө жашайбыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, кошуналарыбыз бар. Каалабайбызбы, мамлекеттердин мамилеси дүйнөлүк бир саясаттын бир актеру катары, же болбосо бир аткаруучусу катары биз Кыргызстан жүрөбүз да. Экономика деген нерсебиз бар, кааласак, саясатыбыз бар, билим берүүбүз бар, агартуучулук, башка бардык. Биз айлабыз жок, биз ошол дүйнөлүк система менен жашайбыз, кетебиз да. Азия арстаны деген бул ошол мамлекеттик системанын жакшырышы, мамлекеттик реформанын башталышы,
ар бир мамлекеттин өзүнүн бир структурасы, өзүнүн бир системасы, өзүнүн бир концепциясы болот өнүгүү боюнча. Баягы китепте айтылып кеткендей эле Сингапурга өзүнчө бир ат берилет, Малайзияга берилет, Түштүк Кореяга, Японияга, Америкага берилет, анын державасы, бунун державасы, арстан секириги, илбир секириги деген сыяктуучу. Бирок ошол сыяктуу бир кандай десем, өтө бир сыйкырдуу аталыш, болсо сыйкырдуу бир ишеним менен Азия арстаны деп бизге деле бир статус берилген да бул жердечи. Токойдун падышасы катары арстанды кайра сүрөттөп, Азия арстаны бул жөн жаныбар эмес, Азия арстаны бул Кыргызстан жөн мамлекет эмес деген маанини бергиси келип атат да. Демек биз сөзсүз бир мамлекеттин аркасынан өнүгүп кетишибиз кыйын, себеби биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, өзүбүздүн менталитетибиз, өзүбүздүн артыкчылыгыбыз, кемчилигибиз бар да. Демек биз өзүбүзгө жаңы структура, жаңы концепция, жаңы система керек. Бул системаны бирөө жазып берип, конституция кылып бериши деле күмөн нерсе, себеби көрүп атасыз, конституцияны жоготтуп коюп атабыз да. Демек биз эмне экен, ушул сыяктуу дем берүүчү, ушул сыяктуу таштаган кадамыбыздын тууралыгын бекемдеген ушул сыяктуу бир чыгармалар бизге керек болуп аткан да. Бул жол туура, ушуну улантайлы дегенди чакырык менин оюмча. Жакшы, рахмат. Ал эми үчүнчү китеп? Үчүнчү китеп бул мусулмандын адеби. Мусулман эле эмес, мен жалпы адамзатындагы бааланган сапат бул адеп, ахлак, тарбия да, мамиле болсо. Адамгерчилик деп дагы койсок болот. Универсалдуу бир анын өзүнүн бир синонимдик аталыштары, баалары бар бул нерсенин. Христианда деле бул нерсе бар. Чынчылдыкты сыйлайт, адептүү адамды сыйлайт, өзүнүн ордун билген адамды сыйлайт. Ислам динибизде деле сый ушундай жогору нерселерге. Атеист болуп эч кандай динди карманбайм деген адам деле жылуу мамилеге муктаж. Же болбосо жылуу мамилени талап кылганга аракет кылат ал делечи. Демек бул эмне экен? Универсалдуу түшүнүк, бул адеп, ыйман, тарбия, бирөөгө карата жылуу мамиле. Ошол нерселердин баалуулугу мусулман табиятында, же болбосо ислам чөйрөсүндө кандай берилиш керек деген боюнча да. Себеби бул жерде ата энеге карата тарбия, ата энеге карата мамиле, балага карата тарбия, кошунага карата мамиле, урууга карата мамиле, жетекчиге карата мамиле, ар биринин өзүнүн бир диний, кандай десем, аят, сүрө, хадис, пайгамбар хадистери, сахабалардын жашоосунан бир мисалдар, ушул сыяктуу нерселер менен бизге берилип, мисал катары көрсөтүлгөн өтө мага мындай пайдалуу болот. Себеби азыр бизде диндин өзүн карманып, же болбосо кайсы бир көзгө көрүнүү, же болбосо көп айтылган парыздарды аткарып, бирок мусулмандын адеби жүрөгүнө, өзүнүн бир ички дүйнөсүнө сиңбеген толтура адамдар бар да бизде. Ошон үчүн эле дагы эле бизде артка кетүү болуп атат да. Ошол нерселерди эмнеден ката кеткен, динибиз чындап эле эмнеге буйруп аткан болчу? Же сөзсүз сүрөттөрүн эле жасап, ички дүйнөбүз жүрө бериш керекпи? Ошол нерселерге мен өзүм мындай суроо катары бирөөлөргө бергенге, бирөөлөргө карата баамды берип туруу үчүн ушул китепти окуп баштадым. Айтып турдуңуз, ата энеге, балага, кошунага депчи. Мисалы биздин ата энеге кылган мамилебиздеги эмнени туура эмес кылат экенбиз, ошол китепти жазылган бекен. Ата энеге кылынган мамиледе, мисалы үчүн, турмушуңда кимисинин орду чоң дегендей да. Мисалы үчүн бул жерде мисал катары келтирген хадистерибиз дагы бар. Мисалы пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, атасы же апасы чакырса, апасы кайра чакырса, апасына көңүл буруу, апасына кароо, 3 жолу чакырса, апасына жооп берүү, 4-үнчүсүнө гана атасына орун берүү деген. Бул жерде ошо апасынын өзүнүн улуулугу, бейиштин таман астында дегендей бир анын артыкчылыгы, үчүнчү нерсе аял затынын артыкчылыгы. Жөн эле эмес, аял затына карата берилген баа. Ошондой эле ата энеге карата уф дөө, аларга карата иренжиткен бир нерсени айтуу, канткенде бала ак болот. Чатында ата энеси ушунчалык маалат айтат баласына. Ушул сыяктуу эрежелердин эмне болгондо кандай бир жыйынтыгы, же болбосо кандай бир туура эмес жолдору боюнча эле жакшы бир жол жоболор көрсөтүлгөн ал жерде. Себеби биз айтайын деген баягы парыздарды аткарып коюп эле, бул жакта бирок ата энесине карабай, аялына жакшы мамиле кылбай, баласын тарбиялабай, дагы бир ушул сыяктуу туура эмес жолдо жүргөн толтура мусулманмын деген адамдар көп да биздечи. Ошолордун адебиндеги катачылыкты айтып деп түшүндүрүү, ушундай бир китептер менен жүрөгүбүздү толтургандан кийин гана ишке ашат деп ойлоп атам. Себеби жоң гана логикага, акылга таянып эле мындай кылбашыбыз керек деген катуу тийиши мүмкүн. Бирок хадис менен мисал келтирип, пайгамбарыбыздын турмушунан, динибиздин бир парыздарынан мисал келтирип айтсам, бул сиңимдүүрөөк болот деп ойлойм. Мисалычы азыр айтып өттүк да, ата энеге болгон мамиледе ошол үчүн кандай жазалар бар экен, мисалы, кандай күнөөлөр бар экен айтылып турбу? Бая айткандай эле. Уф десең же туура эмес мамиле кылсаң. Хадис
диний бир эрежелер адашууга этиятташ керек бул нерселер так айтканданчы. Ошого так маалыматтарымы баягындай ишенимдүү түрдө айткандан алыс болоюн дагы, мен мисалы үчүн чоң бир күнөөлөрдү кылып, ата энесине берген эмгегин, сүтүн актабаганлык бул ак кылынганлыкка барабар деген ушундай баягы эрежелер айтылып атат да. Ошол демек ата эненин көңүлүнө калышы бул бала үчүн эң чоң бир кайгы катары кабыл алыныш керек деген нерсе бул жерде берилип атат да. Ошондой эле баягы ата эненин өзүнүн эле балдарына карата өзүнчө бир жоопкерчиликтери бар. Ошондой эле берилбесе, мисалы үчүн мен балам мени сыйлап атат деп буга чейин эле бир окуялар болгон, арызданып атат деп бир атайын имамга барганда, ал имам келип баласынын динге киргени, диний парыздарды аткарышы да ушул сыяктуу эрежелерди канчалык аткарып атат, ата энесинен ушундай бир тапшырма, жол көрсөтүү келгенби деп ошону тактаганда, жок, келбеген дегенде, балама мен ак кылсам болобу деп атасы айтканда, жок, балаңыз сизде буга чейин ак кылып койгон экен, сиз эч кандай ата энелик парзыңызды баланын алдында аткарбапсыз, бирок балам мени сыйлап атат, айтканын кылбай атат деп сиз анын ак кылынышын менен сурап келдиңиз деп ушундай бир ата эненин жоопкерчилиги боюнча да чоң нерселер айтылган да. Ушул сыяктуу бир баягындай турмуштук, жумшак, жалпак тил менен ар бир сахабаларыбыздын айтып оозуна өткөзүлгөн бир окуялары жакшы айтылган. Анан бул негизинен өзүбүз деле билишимче могу Орто Азияда чыккан илимий хадистерди чогулткан бир чоң аалымыбыз болгон. Биздин ошонун китеби да булчу негизинен Имам Бухари. Парыздарын аткарып, анан кийин өзү мусулманмын деп, бирок туура эмес нерселер кылып жүргөндөр бар депчи. Ошол китепти окуп бүткөндөн кийин ошонун себебин таба албайсызбы? Эмне себептен ушундай болот? Негизги себеби биз маалыматты бир эле булактан алганыбыздан да. Анан ошол өзүбүздү мусулманбыз деп жүргөн адамдардын анализи, керек эмес билим деп кайсы бир нерселерден критикалык мышление, анализ, логика нерселеринен баш тартып коюп, көргөнүн же болбосо кайсы бир тар эле чөйрөдөн алган маалыматы менен эң чындыгы ушул эле жашап жүргөнүн далили же болбосо ошонун бир жыйынтыгы катары сезип атам. Себеби кээ бирлер бар, парыздар жөнүндө көп маалыматтарды алгандан, бирок чыныгы турмушубузга алып келгенде кандай өзгөрүүлөр болот? Мисалы үчүн талкабания деп коет го, Курандын чечмелениши, түшүндүрмөсү, аят сүрөлөрдүн, хадистерибиздин ошол сыяктуу нерселерге маани беришибиз керек. Маани бергенде эмне жардам келет бизге? Ошол өзүбүздүн аалымдарыбыздын чечмеленген сөздөрү. Бул нерсени антпе, бул нерсени мындай кыл деп динибизде берилген тыюулардын эмне үчүн деген суроосуна биздин ошол илимдүү, билимдүү аалымдарыбыз жооп берип кеткенде, көп ошол баягы мусулман адеби ичине толук сиңбеген адамдарыбыздын кемчилиги катары билет элем. Ошол кошумча маалымат албай, эмне үчүн мындай болгон деген нерсенин үстүнө ойлонбой койгондугунан себеби деп ойлойбуз. Анан көпчүлүгү баягы көз көрсүн үчүн эле ушундай бир диний сүрөттү өзүнө алып жүрүп, бирок ички жагынан толук жетилбегендиги ошол бир эле маалымат булагы менен чектелип калгандыгы деп ойлойм. Жакшы. Анан көз көрсүн деген айтып өттүңүз. Мындайча айтканда, рия, такаббур деп айтат эмеспизби? Ошолорду кандай жазалар деп мен сурап атканымдын себеби баарыбыз билип, баягы билбей кылып жүрүп алгандар да биле алса пайда болсун деген. Бул жерде айтылып атат да, мисалы үчүн бардык диний эрежелерди, парыздарды бир окуя бар экен, ушундай бир кандай икая катары эле айтылып жүрөт. Бардык парыздарды аткарып жүргөн, ушунчалык таквамын деп баарында түшүндүрүп, айтып деп аткарып жүргөн адам Кудай Тааланын алдына барып, мен неге тозокко түшүрөм деп атасың дегенде, сен ар бир мен үчүн аткарган нерселериң элдин көрүүсүн үчүн, эл мынакей чыныгы динди карманып атат экен, ушундай карманышыбыз керек экен деп эл биринчи менен сабак алсын, же болбосо эл мени сөз кылсын деген максатта адамдардын көзү үчүн кылды. Жон гана жүрөктөн жүрөктү мага байлаганыңда бул башка маселе болчу дегендей бир ишарат, ушундай бир икая келтирилет да. Бул деле ошол сыңар эле эң чоң бир көзгө көрүнө кыла турган иштерибиз ошол бизди жалпы соопторубуздан ажыратып коюшу мүмкүн. Жалпы соопторубуздан. Ошого адам менен мисалы үчүн бир нерсени пландасаң, кайсы бир нерсени сыр сактайм десең, сөзсүз 2-3 адамга айтып коюп, эч кимге айтпа, сыр болсун деп айтыш шарт эмес экен да. Бул жараткан менен да түз мамиле, сыр бири-бириң менен купуялык жараткан менен сакталса, ошол ишке ашып кетиши жогорураак болот экен. Ал эми ушул нерсе туура деп эле адамдар менен бөлүшүү, адамдарга карата эле бир сезимдериң менен жүрө бергениң, бул жараткан менен сени алыстатып коюшу мүмкүн. Азыркы учурда барчы ордун билип урматтаганчы, бирок
тиги жанында балдар бар болот го, мисалы сиздер албаганчы. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Ошолорго эмнелерди сунуштайт элеңиз? Ошондой жигиттерибизге. Кыз кишиге карата мамилеси, туура эмес мамилеси. Азыр көп эле окуялар болуп атат, көрүп атасыз. Алып качып кетип, аркында бир жаман окуялар менен бүткөн учурлар болуп атат да. Бул баланын тарбиясы катары эле мен ойлойт элем, башынан башталган кетирилген ката. Башынан баштап туура эмес тандалган чөйрө. Башынан баштап туура эмес түшүнүктөр менен чоңоюп калгандыгы. Жакшы жолдо жүрүп, өзүн туура алып жүрүп, жакшы бир достору туткан адам, өзүн агарткан, көгөрткөн бир илимдин аркасынан кубалаган адам эч качан мындай кыянатчылыкка, эч качан мындай кыздарга орой терс мамилеге барбайт экен да. Ошого эмне эксең ошону аласың эле. Баланы мисалы үчүн биз башында эркелетип, баланы көңүлүн карайлы, жалгыз балабыз, же эң кенжебиз, же эң улуу балабыз, же бир эле балам бар, бир эле кызым бар деп өтө аяп, ошентип чоңойтулган ата энелер балдардын тарбиясында туура эмес бир эрежелерди киргизип алат да. Бала эмне? Бала чоңойгондон кийин эгер бир туура эмес адеп акылакка ээ болуп, туура эмес бир тагдырдын залакасы тийип калса, тагдырдын, ата энесин гана күнөөлөйт да. Силер мага айтпапсыңар, силер мага үйрөтпөпсүңөр. Же бир агасына айтат, же бир таанышына айтат, сен айтып койсоң болмок. Мисалы үчүн баягы акырет күнүндө сооп талашып бири-бирине сен неге мени намазга чакырбадың, сен неге мени соопко чакырбадың дегендей эле бала ошондой сурактарды, ошондой бир жамандоо, көө жабууну ошол туура эмес жолго кирип баштаганда эле айтып баштайт да. Демек бул жерде бир нерсени моюнга алышыбыз керек. Чоңдор, ата эне, дагы бир жакшы нерсени билген, көргөн адамдар башкаларды да тартып сүзүрүп кетүү өтө маанилүү нерсе. Ал эми ата энени өзүнө таштап койсо, билесиз, карга деле баласын аппагым дей берет да. Баланын кемчилиги, баланын бир катачылыктары ата эне үчүн көрүнбөйт. Ата эне эч качан көргүсү келбейт ал нерсени. Ошого бул жерде тарбиянын, бири-бирибизди өстүрүп, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып кетүүнүн башка бир жолдорун, ушул сыяктуу семинар, тренинг, устат кармоо, шакирт кармоо, ушул сыяктуу эле бир ыкмалар менен өзүбүздү жакшы кармап кетишибиз керек. Жакшы, рахмат. Анан биздин эме сурообуз дайыма берчү. Эмне үчүн китеп окуйсуз? Мен бир хоббим бар. Көп китеп окуган, көп жашагандар менен, мындайча көп көргөндөр менен сүйлөшүп отуруш. Себеби мен өзүм физикалык жактан толук жетишпешим мүмкүн, ар бир адам окуган китепти окуп кетип чыкканга. Бирок бир нерсеге жетишебиз, ошол көп китепти, 100 китепти, 200 китепти окуп, өзүнө бир жакшы нерсе сиңирген адам менен сүйлөшүп отуруп, алардан эң негизги бир жыр деп коебуз, жырларын өзүбүзгө тартып алган өтө кызыкканым ошол. Себеби адам бай айтам го, мээсинде эмне болсо, көз карашы кандай болсо, ар нерседен ошондой таасир ала берет. Мисалы үчүн маркумдардын окуп алып, башкача таасир алып жүргөндөрмүн да. Автор балким башкача ойдо жазган. А менден башка да дагы бир башкача таасир алып атат. Демек биз ар маалымат алганда башкача бир анализ, башкача бир таасирлер менен, балким туура эмес таасир менен алып калышыбыз мүмкүн. А бирок көптү билген, көптү көргөн агай устат, ошол сыяктуу бир анализи жакшы, көптү көргөн адамдарыбыздын маалыматынан алсак, анализденген, электен өткөн, ачыкча вирусу жок маалыматтарды алганга жетишебиз да. Ал эми китеп окушту мен деле семинар өтүп атканда көп айтып калам, эмне үчүн китеп окуш керек деп айтылат. Зыян кылганга караганда жакшы нерсе да бул иши. Жакшы адат, привычка болгон. Жөн жүрбөйүн, пайдалуу өтсүн деп туруп кармаган китеби сен убактымды жөн өткүзбөйүн деген шек менен баштадың, күмөн менен. Бирок жыйынтыгында баягы 1 сурасаң 5 алып чыгасың да китептен. Ошол нерсеге эле себепчи. Азыр мисалы үчүн китептен муну алышың керек, ичинде мондай деп эле бир рекламалай берсең көбүнө кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Жөн гана убактын тик өтпөсүн. Бул нерсе жакшы, мээңе азык, рухка азык, денеңе азык деп эле түшүндүрүп койсо, телефонго бөлгөн убактын кичине ажыратып койсо эле бул өзү үчүн өтө чоң бир пайда болуп калат да. Ошого мен баягы китеп окуу дегенде чочуткум келбейт көбүнчө. Акырындан китеп окуганга аралашып, акырындан кичинекей китептерди окуп, мисалы үчүн эмне үчүн китеп окуш керек дегенде жакшы эрежелер жазылган да. Китепти жөн эле алып, ачып жаба бериңиз дейт. Жөн эле ачып жаба бериңиз. Кичинекей китеп алыңыз дейт. Экинчилей оюңузга келген нерсе, ачкан жериңизде сүрөтү же чоң жазууну көргөндө оюңузга суроо келет. Бул эмне болушу мүмкүн? Экинчисин айда жоктон ошол жерди кайра ачасыз дейт. Ошол жерден окуп кете бериңиз дейт. Китеп кайсыл жерде туш келсе ошол жерден баштай бериңиз дейт. Бул демек эмне экен? Адамдарды өтө эле кыйнабай, өтө эле кысып албастан акырындан бул нерсеге тартып кетиш. Алкаштар бири-бири менен тил табышып алып атат. Спортто жүргөндөр Кудайга шүгүр өздөрүнүн бир достору, кругтары бар да. Кумар ойногондор деле бир жерлерди табышып алып, ушул жерде жылуу жумшак отуруп алып кумарын ойношуп атат да. Бирок китеп окугандарды деле ушул сыяктуу жеңил жол менен тартып келели деген максат бар бизде. Жакшы, рахмат. Жана айтып өттүңүзчү, көп китеп окуган инсандар менен сүйлөшгөндө хоббим деп. Ошол сыр болбосо да, китепти аябай жакшы айтып берген кайсы инсан болду жолугууларда? Бир нерсеге
баа берем мен. Мисалы үчүн Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын өзгөчө бир сапаты бар. Мен билем, мен ушундай кылып анализдедим, мен оюмда ушундай болуп атат деп айтпайт эч качан. Ушундай деп бул китепке жазылыптыр, бул устазыбыз мынтип айтыптыр да, бул жерде мына нерсени угуп калдым да деп мындай жакшылыгын бөлүшүп жүрөт да. Анан ошол сыяктуу мүнөздөгү адамдар менен баарлашканды жакшы көрөм. Себеби мен деп айткан, мен сага акыл үйрөтүп атам, ушуну билсең мендей жашайсың деген сыяктуу бир таңоолуу сүйлөшүүсү көбүнө жакпайт да. Ошого ушул форматты сунуштамакмын. Нуржигит агайыбыз сыяктуу кичипейилдик, динибизде деле биз деп айтылат көп нерседе. Өзү кылса эле биз кылдык дегендейчи. Ошол сыңары өзүнүн билгенин ишенимдүү булактар менен жеткизип билген адамдарды Нуржигит Кадырбековду ошондой билебиз, Гапыр Мадаминовду билебиз. Андан сырткары деле Табылды Муратбеков өзүңөр билесиңер, себеби ал деле унутуп калбайын деп болсо деле жакшылык бөлүшүп, бири-бирибизге айтып ушундай кылып жүргөн балдарданбыз да. Жакшы. Үйдө бөлөктөр барбы Бектур байке? Мен жаңы эле үйлөндүк, турмуш курдук дегендей, ал жакта болот ооба. Өзүм жээндерим, агаларыбыздын кыздары, балдары бар дегендей. Жомок алып бересизби? Аларга мен көбүнчө маалыматтык, өзүм баягы ушул жанрга көп кызыкканым үчүн маалыматтык суроо жооптору көп болуп, анан баягы китеп жок деген шылтоо болбосун деп, бар китепти алып барып эле берип, айтып деп, окуп, анан баягы өзүбүз бир тилди кызыгып үйрөнүп аткан болсок, ошону кошо аларга параллельно үйрөтүп кеткенге аракет кылып ушундай кылып турабыз көбүнчө. Анан эң эле кызыккан нерсем же максат кылганым аларды ошол смартфондон алыстатуу да, эң чоң план. Себеби башкаларга барып, балдарыңарды карагыла, телефондон алыстаткыла деп акыл үйрөткөн менен өзүмө жакын ине карындаштарым өтө телефонго кирип кетип, өзүм бир баягы күнүн жемишсиз өткөзүп аткан болсо, бул өзүбүз үчүн атуура эмес нерсе, сиңимдүү болбой калат. Тендериме көптөн бери шешем да, анан баласынан тажап калгандай да. Телефон берип, тынч отурса болду да. Анан өзүбүз медицинадан кичине маалыматыбыз бар дегендей, өсүп келип аткан организм үчүн бул өзүнөн нур чыгарып аткан аппарат өтө чоң зыяндарды алып келет. Мисалы үчүн көзүнүн кыйшык болуп калышы, зрениясынын, көрүүсүнүн начарлап кетиши, дагы башка нерселери, баягы бүкүрөйүп, жаш журнамаштар эле мойну ылдыйга карап мындай өзүбүздүн өтө чоң зыяндарды алып келет. Бирок ата энеге эмне болуп атат? Тынч болсо болду. Бир ишин бүтүрүп алса, бала карап турса. Анан ата энелер менин оюмча мээсинен бир чечим деле кабыл алыш керек да, башка бир эмне бар өзү альтернатива баласын токтотконго. Ошол нерселерди сунуштап ойлоп тапса жакшы болот эле. Башка бир азгырыктарды, башка бир азгырык деп эле, башка бир альтернативаларды берсе, бала менин оюмча өзгөрөт да. Бая айткандай эле, азыр убактылуу биз тынчып атабыз, бирок бала ошондой чоңойсо кийин биз тынчбай калабыз. Рахмат Бектур байке, бүгүн убактыңызды бөлүп, ушундай сонун китептер, маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө, алдыда иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым эле ушул баягы баштапкы миссиябыздан тайбай, аягына чейин улантыралы, ишиңизге ийгилик. Силерге дагы чоң рахмат, атайын ат арытып ушундай бир чоң жолду басып, Жалал Абад шаарына чейин келипсиздер. Ишиңиздерге ийгилик, сапарыңар байсал болсун.